Эмгек мамилелерин жөнгө салуу максатында уюмдун локалдуу актыларын кабыл алуу. Эмгек мамилелери эмгек мыйзамдары менен жөнгө салынат. Булар биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси, мыйзамдар жана мыйзамдык актылар. Бирок ошону менен бирге ар бир уюмдун өзүнүн локалдуу ченемдик актылары бар. Алар иш берүүчү менен иштөөчүлөрдүн ортосундагы өз ара мамилелерди кеңири жөнгө салат. Тараптардын укуктары менен милдеттерин белгилейт. Булар ар кандай жоболор, нускамалар, эрежелер. Локалдуу актылардын түшүнүгүнө аныктама берели. Ошентип локалдуу ченемдик актылар булар иш берүүчү менен иштөөчүлөрдүн ортосундагы өз ара эмгек мамилелеринен жаралган көп ирет кайталана турган жол жоболорду жана процесстерди жөнгө салуучу ички укуктук документтер. Ошол эле учурда алар ушул жол жоболорду тариздөө тартибин жана жүзөгө ашыруунун жол жобосун белгилейт. Аларды укуктук талаада максималдуу деңгээлде майда чүйдөсүнө чейин стандартташтырат жана тактайт. Бардык уюмдар үчүн сөзсүз милдеттүү болгон локалдуу актылар бар жана иш берүүчүнүн ыктыяры боюнча кабыл алынгандары да бар. Анткен күндө да бардык локалдуу актылар эгер мыйзамдарга каршы келбесе, иштөөчүлөр үчүн да, иш берүүчүлөр үчүн да аткарылууга милдеттүү. Локалдуу актылар иш берүүчү тарабынан кабыл алынат. Бирок эмгек кодексинде, мыйзамдарда жана башка ченемдик укуктук актыларда жамааттык келишимде каралган айрым учурларда иш берүүчү локалдуу ченемдик актыларды кабыл алууда иштөөчүлөрдүн өкүлчүлүктүү органы менен, мындайча айтканда кесиптик бирлик менен макулдашууну жүргүзөт. Алар мисалы, ички эмгек тартибинин эрежелери, ар кандай жоболор, эмгек акы төлөө жана сыйлык берүү жөнүндө, аттестациялоо жөнүндө, эмгекти коргоо боюнча нускама, иштөөчүлөргө жеке коргонуу каражаттарын берүүнүн эрежелери жана ченемдери, штаттык жүгүртмө, өргүүнүн графиги жана башкалар. Локалдуу ченемдик актыларда эмгек мыйзамдарына салыштырып караганда иштөөчүлөрдүн абалын начарлатышына жол берилбейт. Мисалы Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 169 беренесине ылайык, түнкүсүн иштеген ар бир саат үчүн жогорулатылган өлчөмдө, бирок 1,5 эсе суммадан кем эмес өлчөмдө эмгек акы төлөнөт. Эмгек акы жөнүндө жободо түнкүсүн эмгек акыны мисалы 2 эселенген өлчөмдө белгилөөгө болот. Бирок эч качан 20 же 30% өлчөмүндө эмес. Эгерде локалдуу актылар мыйзамда белгиленген шарттарга салыштырып караганда иштөөчүнүн абалын начарлатса же алар кесиптик бирликтин макулдугусуз кабыл алынса, мындай актылар жараксыз деп табылат. Бул учурларда эмгек укуктардын ченемдерин камтыган мыйзамдар же башка ченемдик укуктук актылар колдонулат. Иштөөчүлөр жумушка орношууда ар бир локалдуу укуктук актылар менен же мындай актылар кабыл алынган учурда аны менен жазуу жүзүндө таанышып чыгышы керек. Таанышуунун бир нече ыкмасы бар. Бул таанышуу баракчасы болушу мүмкүн. Бул баракча ар бир ченемдик актыга тиркелет. Анда иштөөчүнүн фамилиясы жана ысмы, таанышкан күнү жана кол тамгасы көрсөтүлөт. Айталы бул ички эмгек тартибинин эрежеси жана коммерциялык сыр жөнүндө жобо дейли. Андайда ар бир документке өзүнүн таанышуу баракчасы тиркелиши керек. Экинчи ыкма — уюмдун локалдуу актылары менен таанышуу журналын жүргүзүү. Бул журналда иштөөчү тааныша турган өзүнчө графа же актылардын тизмеси болушу керек. Ал эми үчүнчү ыкма — эмгек келишимине тиркеме тариздөө. Бул тиркемеде уюмдун локалдуу актыларынын аталыштары, таанышуу датасы жана иштөөчүнүн кол тамгасы чагылдырылат. Иштөөчүлөрдү локалдуу актылар менен тааныштырбоо эмгек мыйзамдарын бузуу болуп саналат жана мыйзамдарда каралган жоопкерчиликке алып келет. Подкаст социалдык эмгектик мамилелерди изилдөө борбору тарабынан даярдалган. Текстти окуган Урмат Борченов.